Кутман күнүңүздөр менен урматтуу окуучулар. Сиздер менен биргеликте Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Шабданбекова Гүлнара Султанбековна. Эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы көнүгүү, машыгуу иштери. Сабак 10 класстын окуучулары үчүн. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жана күтүлүүчү натыйжалар менен таанышып кетели. Силер төл жана бөтөн сөздүн табиятын, бөтөн сөздүн тике жана кыйыр болуп бөлүнүш себебин билесиңер. Сабаттуу жазуу жана окуу көндүмдөрүн калыптанат жана ошону менен бирге адабий тилди күнүмдүк турмушта колдоно билүүгө багыт ала аласыңар деген ишенимдемин. Сабагыбыздын компетенттүүлүктөрү, силер кайсы компетенттүүлүктөргө ээ болушуңар мүмкүн бүгүнкү сабактын жыйынтыгында. Төл, бөтөн, кыйыр жана тике сөздөрдү туура жазып, бири-биринен ажырата аласыңар. Бул сөздөрдү маектешүүдө, ой пикирди айтууда колдоно аласыңар. Алардын өз ара орун алуу багыттарын, аларга карата коюлуучу тыныш белгилерин так үйрөнөсүңөр. Жана сүйлөм категориясындагы өзгөчөлүктөрдү аныктап, орфографиялык жана пунктуациялык сабаттуулукка жетишип, кырдаалга жараша өздүк кептик мүмкүнчүлүктөрүңөрдү өркүндөтүп, элдик этномаданий лексикасын өздөштүрө билет болушуңар керек. Эмесе сабагыбызды мен төмөнкү тапшырма менен баштагым келет. Албетте бул кайталоо үчүн тапшырма. Силер экранда көрүп турган шаардын бирөөнү, көңүлүңөргө жаккан шаардын бирөөнү тандап алгыла. Барыңар түшүндүңөр болуш керек. Бул шаарлардын ичинде тапшырмалар бар. Мисалы, Кызыл шаарды тандагандар силердин тапшырмаңар төмөнкүдөй. Сүйлөм анын айтылыш максатына карай түрлөрүн, сүйлөм мүчөлөрүн айтып беришиңер керек. Тапшырманы эстей берсеңер болот. Кызыл шаарды тандагандар, көк шаарды тандагандар. Силер кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдү эстеп, алардын суроолорун, негизги мүчөлөрүн айтып беришиңер керек. Сары шаарды жактыргандар. Силерге тапшырма сөз айкаштардын түрлөрүн эстөө менен бирге мисал келтирүү. Ал эми жашыл шаарды тандагандар тике, кыйыр, бөтөн жана төл сөздү эстеп, алардын тыныш белгилерине көңүл буруп беришиңер керек. Эмесе кызыл шаарды тандагандар силер тапшырмаңарды отуруп алып эле айта берсеңер. Сүйлөм деп биз эмнени айтабыз? Кандайдыр бир грамматикалык, сөз түрдө грамматикалык, бири менен грамматикалык байланышы бар, бүткөн бир ойду билдирген сөз же сөз тизмектерин биз сүйлөм деп айтабыз. Бул эрежелердин же аныктамалардын эң жөнөкөйлөтүлгөн бир түрү десек болот. Айтылыш максатына карай сүйлөм 4кө бөлүнөрүн билебиз. Баарыңар эстедиңер болуш керек. Бул жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм жана буйрук сүйлөм. Жай сүйлөмдүн аягына чекит белгиси коюлат, ой жайынча берилет, баяндалат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат дагы, сүйлөм суроо иретинде сунушталат. Мисалы, сен бүгүн канчада келесиң десек, биз сүйлөмдү суроо иретинде бердик дагы, аягына суроо белгисин койдук. Илептүү сүйлөм менен буйрук сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюларын билебиз. Булар эмнеси менен айырмаланат? Илептүү сүйлөм күчтүү эмоцияны көрсөтөт, кандайдыр бир сүйүнүү, капалануу,
ачууланууну көрсөтүшү мүмкүн. Мисалы, ура, каникул башталды дегенде биз эмоцияны көрсөтүп атабыз дагы, илет белгиси менен бүтүрөбүз бул сүйлөмдү. Ал эми буйрук сүйлөм болсо, бул дагы күчтүү эмоция менен айтылат, бирок буйруу иретинде. Мисалы, жаткыла, сабакты окугула десек, биз буйруу иретинде айтып атабыз, ошого байланыштуу сүйлөмдүн аягына илет белгиси коюлат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө ээ менен баяндооч кирерин эстедиңер болуш керек. Айкындооч мүчөлөрү болсо үчөө, алар аныктооч, толуктооч жана бышыктооч. Эгерде андан ары дагы талдап кетип жооп берсеңер, андан да жакшы. Мисалы үчүн аныктоочтун милдетин кайсы сөз түркүмү аткарат, кайсы суроолорду беребиз, толуктоочтун түрлөрүн жана бышыктоочтун түрлөрүн дагы эсиңерге салсаңар, бул ашыкча болбойт. Көп шаарды тандагандардын жообу кыргыз тилинде баарыбыз эстедик болуш керек. 6 жөндөмө бар. Алар аттооч жөндөмө, суроолору ким, эмне, мүчөсү жок. Илик жөндөмө, суроолору кимдин, эмненин, негизги мүчөсүнүн жана бул мүчөнүн 12 варианты болорун билебиз. Барыш жөндөмө, суроолору кимге, эмнеге, негизги мүчөсүга, бул мүчөнүн 8 варианты бар. Негизги биз көбүрөөк колдонуп жүрүүчү варианттар. Табыш жөндөмө, суроолору кимди, эмнени, негизги мүчөсүнү. Жатыш жөндөмө, суроолору кимде, эмнеде, негизги мүчөсү да. Ал эми 6-чы жөндөмө, чыгыш жөндөмө, суроолор кимден, эмнеден, негизги мүчөсүдан. Бир сөздү мисал катары жөндөп көрөлү. Мисалы, эшик деген сөздү алайын мен. Эмне, эшик, аттооч жөндөмөдө, илик, эмнени, эшиктин, барыш жөндөмөдө, эмнеге, эшикке, табыш жөндөмөдө, эмнени, эшикти, жатышта, эмнеде, эшикте, чыгыш жөндөмөдө, эмнеден, эшиктен болуп жөндөмөт. Эстеп алдык. Сары түстү тандагандар силердин жообуңар төмөнкүчө болушу керек. Сөз айкаштын 4 түрү белгилүү. Алар ээрчишүү, мисалы, биз ырдайлы, мен жасадым, сен ойнойсуң, жоксо сен ойнодуң. Башкаруу, сөз айкаштын ичиндеги сөздөрдүн бирөө барыш, табыш, жатыш же болбосо чыгыш жөндөмөлөрүн бирөөндө турушу зарыл. Мисалы, баарын жайгаштыруу. Бул мисалдагы баарын, эмнени, баарын деген сөз табыш жөндөмөдө турат. Демек, бул сөз айкаш башкаруу иретинде берилген. Же болбосо апамды күттүм болгондо кимди, апамды, бул дагы табыш жөндөмөдө болуп атат. Тоого чыгабыз, барыш жөндөмө. Тоого деген сөз барыш жөндөмөдө берилген. Кийинки түрү таандык байланыш. Эгерде сөз айкаштын ичиндеги сөздөрдүн бирөө илик жөндөмөдө турса, мисалы, апамдын көйнөгү, мекеменин ишкери, кимдин, эмненин, мекеменин деген илик жөндөмөдө турган сөз. 4-чү түрү ыкташуу байланыш деп айтабыз. Орусча айтканда примыкание деп айтабыз. Бул мааниси боюнча байланышуу. Мисалы, жашыл чөп, кызыл гүл,
даамдуу тамак жана ушул сыяктуу башка мисалдарды келтирсек болот. Бул тема жылдын башында өтүлгөн, бир аз унутуп калышыңар мүмкүн. Эми жашыл шаарды тандагандардын жообу. Өзүңөрдүн жообуңар менен менин жообумду салыштырып көрсөңөр болот. Төл, бөтөн, тике жана кыйыр сөз жөнүндө сөз болуп атат силердин тапшырмаңарда. Эгерде бөтөн сөз жөнүндө айтсак, бөтөн сөз кимдир бирөөнүн ою, сөзү деп айтмакчыбыз. Аны эки түрдө колдонобуз. Биз турмушта күнүмдүк сабак учурунда турмушта деле колдоно беребиз тике сөздү, бөтөн сөздү. Эгерде бирөөнүн сөзүн эч бир өзгөрүүсүз берсек, анда ал тике сөз болуп калат. Ал эми өзгөртүп берилсе, кыйыр сөз болот. Мисалы, элде мындай сөз айтылып келген: күүнүн башы камбаркан. Эл арасында биринчи күүнү камбаркан чепкен деген сөз бар. Биринчи вариантындагы мисалда элде мындай сөз айтылып келген деген төл сөз болот, ал эми күүнүн башы камбаркан деген бөтөн сөз болот. Биз бул бөтөн сөздү эч бир өзгөртүүсүз бергенге байланыштуу биз муну тике сөз деп айтабыз, ошондуктан тырмакчага алабыз. Ал эми экинчи вариантта болсо, биз ошол макалдын же болсо сөздүн маанисин эле берип атабыз, ошондуктан биз аны тырмакчага албайбыз дагы, кыйыр сөз деп айтабыз. Эл арасында биринчи күүнү камбаркан чепкен деген сөз бар деп маанисин гана берип атабыз. Бир аз эстеп алдык болуш керек. Эми мен силерге ушул жашыл түстөгү тапшырманын негизинде күү жөнүндө, комуз жөнүндө сөздү уланткым келип атат да. Силер билгендей эле, комуз бул кыргыз элинин улуттук аспабы. Кыргыздарды дүйнө жүзүнө тааныткан Чыңгыз Айтматов менен комуз жана ак калпак деп билебиз. Комуздун түзүлүшүн баарыңар билет болушуңар керек. Биз ага токтолбой эле, мен кийинки ырды сунуштагым келет силерге. Комуз бул ырдын автору Алымкул Өсөнбаев. Бул автордун башка чыгармалары менен деле таанышпыз, урматтуу окуучулар. Эмесе ырга көңүл бурабыз. Тилге жолдош, үнгө дем, комузду кошуп ырдайлы, бабабыз чеккен бул комуз баркына жетип сыйлайлы. Өрүктөн тандап чабылган, карагай капкак жабылган, 3 кыл тагып жибектей, күлүктөй таптап багылган. Карагылачы, урматтуу окуучулар, кандай сыйуу урмат менен, кандай бир сыймыктануу менен жазылган. Ушул комуз жөнүндө сөздөр, ырсаттары берилди. Чынында эле биз ушул аспапты, комузду сыйлап, урматтап, анын баркына жеткенге аракет кылышыбыз керек. Эми тапшырма текст менен таанышалы. Чынында кыргыздарда комуз качан пайда болгон? Кыргыз тарыхынын энциклопедиясынын туу чокусу болгон Манас эпосунда Манас атабыз кеселдеп жаткан учурунда белгилүү манасчы Сагынбай Орозбаковдун айтымында карагай капкак жаптырган, комузчудан жүздү алдырган деген жери бар. Демек, комуз Манастын убагында эле бар экени айкын. Андан мурдагы тарыхый булактарга сереп салып көрсөк, Кытай тарыхчысы Анвар Байтур комуз музыкасы жаңы эрадан илгери биринчи кылымдарда ата мекенибиздин ички аймактарына таркаган. Жаңы эрага чейин 33-жылы Хан империясынын падышасы
хан Юальди Ордо кенезектеринин бири болгон Ван Хавчук деген кызды уннулардын теңири кутуна падышасына узаткан. Бир канча жылдан кийин Ван Хавчук өз мекенине Чоң Айыт шаарына кайтканда бир музыка ала келген. Коно каршында отурган бир аалым бул музыканын аты эмне деп сураган. Бул кобуз деген музыка болот деп жооп берет. Ван Хавчуктун айтуусу менен эле кобуз кыргыздагы комуз деген сөзүнөн чыккан болсо керек деп болжолдоп айткан экен. Так маалымат жок. Эмесе бул текстте силер байкадыңар болуш керек, урматтуу окуучулар, тыныш белгилери көп жеринде коюлган эмес. Эмесе мындай тапшырманы аткарып көргүлө. Берилген тексттерди тыныш белгилерди коюп чыгуу менен кыйыр сөз коюп чыгасыңар дагы, тырмакчаларды, кош чекиттерди аны жазуу түрүндө жасайсыңар. Ал эми экинчи тапшырмасы кыйыр сөздөрдү колдонуу менен, башкача айтканда текстти сөзмө сөз эмес, кыйыр сөздөрдү, төл сөздү да, кыйыр сөздү да, бөтөн сөздү дагы колдонуу менен бул текстти өз мугалимиңерге кийинки сабакта айтып беришиңер керек. Эми сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмне жөнүндө сөз болду? Биринчиден, бул сабакта, бүгүнкү сабагыбызда биз сүйлөмдү, анын мүчөлөрүн, түрлөрүн айтып, аныктадык, эске салдык. Жөндөмөлөрдү эстедик, себеби аларды билүү, туура сүйлөп, туура жазууга бизге албетте эң керектүү. Сабаттуу болуш үчүн жөндөмөлөрдү ар дайым эстей жүрүшүбүз керек. Төл, бөтөн, кыйыр жана тикке сөздөр менен иштеп бышыктадык. Бул темалар жаңыдан силер өткөн темалар. Биз бул тема боюнча бышыктоо иретинде көнүгүү иштеп көрдүк. Жана ошондой эле биз улуттук сыймыгы болгон комузду эстеп, комуз жөнүндө сөз кылдык, комуздун тарыхына көз чаптырып көрдүк. Ушул сыяктуу жана башка силер ушул сабактан алган билимиңерди, маалыматыңарды дагы кошуп койсоңор болот. Бул сабактан эмнени биле алдыңар, кандай маалыматка ээ болдуңар, же болбосо кайсы билимге ээ боло алдыңар. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Сак саламатта тургула.